Жалал Абад мамлекеттик университети алгач 1923 жылдын май айында Жалал Абад педагогикалык мөөнөттүү окуу курсу катары негизделинген. Ал эми 1993 жылдын 2 апрелинде Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен дал ушул имаратта Жалал Абад мамлекеттик университети болуп ишмердүүлүгүн баштаган. Дал бир жолу байрамыңыздар куттуу болсун. Жамы 2 апрелде мамлекеттик окуу жай катары толук жогорку билимдүү адистерди даярдоо максатында негизделинген. Бул күндө отурлай окуу жайда майрамдык иш-чаралар уюштурулду. Мааракенин алкагында концерттик программа тартууланып, студенттер жана окутуучулар өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Ошондой эле окуу жайда алдыңкы деген адистер Манас мэриясынын жана университет тарабынан ардак грамоталар менен сыйланышты. Чет өлкөлүк студенттер көп окуган университетте заманбап лабораториялар бар жана илимий изилдөөлөр үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Окуу жай эл аралык деңгээлде активдүү иш алып барып, эл аралык конференцияларды уюштурууга толук мүмкүнчүлүккө ээ. Сайын жаңырган, жаңыланган Жалал Абад мамлекеттик университети деп айтсак болот. Анткени жаңы имараттар техникалык базасынын чыңалгандыгы, ошондой эле асман тиреген курулуштар бүгүнкү күндө Жалал Абад мамлекеттик университети эл аралык деңгээлге чыга алды. Демек, өнүгүү өсүү жолунда деп айта алабыз. Мында билим алган жаштар үчүн бардык шарттар каралган. Окуу менен катар өзүн өнүктүрүүгө болот. Студенттер үчүн заманбап окуу куралдары, практика үчүн атайын лабораторияларда арбын. Окуу жайда билим алып, чет өлкөдөн да билим алууга болот. Анткени эл аралык университеттер менен ЖАМО тыгыз иш алып барып келет. Учурда көптөгөн студенттерибиз чет өлкөлөргө барып, тажрыйба алмашып да келишкен. Мисалы мен окуп жүрүп, Непал өлкөсүнөн Дубай шаарына барып келдим. Ошондой эле Казакстан, Узбекистан жерлерге барып, Россияга барып келдик жакында. Мен Жалал Абад мамлекеттик университетте окуп жатканыма абдан сыймыктанамын. Биздин университетте мүмкүнчүлүктөр абдан көп. Студенттер чет элге чыкса болот, акча төлөбөстөн эле тилдерди үйрөнсө болот, көп мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондой эле ораторский навыктарды, лидерский навыктарды өнүктүргөнү ар кандай кружоктор бар. Университет Кыргыз техникалык университетинин, Жалал Абад ветеринардык техникумунун, Жалал Абад педагогикалык окуу жайынын, Мали суу электромеханикалык колледжи, Кочкор Ата коллежинин, Кара Көл жана Таш көмүр кечки факультеттеринин базасында түзүлгөн. Бул окуу жайда көп жылдык тажрыйбасы бар окутуучулар эмгектенип келет. Алардын катарын белгилүү педагог Болотбек Орозбаев толуктайт. Быйыл айдын университетте эмгектенгенине 30 жыл толду. Жалал Абад мамлекетине келгенден бери өзгөрүүлөрдү айта турган болсок, биринчиден биздин материалдык техникалык базабыз өзгөрдү, экинчиден студенттердин саны жана ошондой эле окууга болгон сапат билими өзгөрдү. Санариптик техникалар жок болчу, анда биз доска менен, бор менен гана иштечүбүз. Анан бүгүнкү күндө болсо биз библиотекаларда электрондук библиотекалар, болбосо мына планшет деп атабыз, электрондук доскалар менен иштеп, студенттерге билим сапат берип атабыз. Алда канча мурунку жылдарга салыштырганда өзгөрүүлөр абдан чоң болду. Жалал Абад мамлекеттик университети көп жылдык тарыхы бар окуу жай катары миңдеген адистерди тарбиялап чыгарды. Азыркы учурда заман талабына жооп берген билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулуп келет. Эл аралык байланыштар билесиздер, бүгүнкү күндө Жалал Абад мамлекеттик университети 100дөн ашык дүйнөнүн университеттери менен байланышып келет. Байланышуу негизинен бул жерде эмне болот? Кээ бир университеттер менен кош диплом боюнча иш жүргүзүп атабыз. Кээ бир калган көпчүлүк университеттер менен бул мугалимдердин жана студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн ишке ашырып жатабыз. Ошол убакта алардын студенттери, алардын мугалимдери келип бизде иштеп академиялык мобилдүүлүктү аткарып жатат.
Эске салсак, алгачкы жылдары кыска мөөнөттүү педагогикалык окуу курсу катары 31.500 мугалим адистерди даярдаган болсо, бүгүнкү күндө 13.000ден ашуун студент билим алып келет.